Жокпу? Алло. Кудай бери запчас базарда бизде пожар болуп кетти да, ошого бир жардам кылсаңыз тез жөнөсөңүз болот экен. Тезирээк жөнөтүңүзчү. Болот, тезирээк өчүрдү. Мынаны кам эки балаңа бер. Калгандыгы бөлөп. Çekil, dur, çekil. Kovuzlarla kantine başkanlar kızıl bile. Birisiyle karşı. Nasıl cevap vermek? Cevap vermek. Svet ölçülerini işleyen var mı? Karı жоқ па? Бүгін 2022 жылдың 12 август күні Құдайберді Унат-Етек базарында жоопкерчиликке шектелген коомунга өрттүк тактикалык машыгуу өткөрдүк пландан сырткары. Машыгуунун учурунда өздүк курамдын аракеттери биздики жакшы эле. Бир бөлүктөн 13-чү бөлүктөн 2 автоцистерна, 12-чи бөлүктөн 1 автоцистерна чакырдык. Өрт өчүрүш штабы түзүлүп, шаардан атайын кызматтары менен тез жардам, милиция кызматкерлери, электросет баары чакырылды. Окуун жүрүшүндө, машыгуун жүрүшүндө базардын аймагында 3 өрт гидранты бар экен. Азыр өрт тураттар үчөө тең жараксап алды экен, иштеген суусу жок. Азыр бул боюнча атайын өрт көзөмөл кызматынын кызматкерлери ушул жерде бар, баары билишет, кешен чараларды өздөрү айтышат. Кара бирок давлениясы өзгөртөт, бирок карашып отуруп калган. Көрдүңүз, муну силер аралаштырып турушуңар экен да. Койгон бойдон окуңуз бар, карашып отуруп, бул уже жараксыз. Буну үйгө алып барып туруп, алгып ыйлап албайды. Кадап койбойсуң аны. Жаңы таккатып буну карашып отуруп калса, бизде күнүң артып тартып бар, шлангасын кадап, жерден 1 метр 20 сантиметр биікте илгиле. Доступный жерде алган удобный болуш керек. Түшүнүңбү? Агне түшетил деген ат менен белгилүү. Мына азыр кирип чыктым мен бардыгына бир катар. Туш келгенинен сурасам турат. Мына базардын жетекчилигине бул жагынан рахмат. Коопсуздукту сактоо жаатында уюштуруптур. Өрттүн тактайчалары турат. Алгачкы өрт өчүрүүчү шаймандар турат. Бирок ал кайсыл жерде туруш керек, жана кантип иштетиш керек, кайсыл убакытта иштетиш керек, жана кандай өрткө чачыш керек дегенди билбейт экенсиздер. Анда бул шаймандын ал жерде туруу зарылчылыгы эмне кереги бар анда? Эмне үчүн турат анда бул ал жерде? Эгерде мен ошондой кырсыкка кабылбайм десеңер, жазылган эрежелерди так сактагыла. Бул жарандын милдети так жазылган, көрсөтүлгөн.
бүгүнкү кырдаал өрт коопсуздук болду бизде, көрдүңөр өзүңөр. Болгондо 101-ге чалгычак өзүбүздүн кызматкерлер чара көрүп сразу өчүрүштү. Өчүрүп, бирөөсү өчүрүп калганда экинчиси пожарныйлар келип, полностью баарын абсолютно түрдө өчүрүштү. Бардыгы мындай коопсуздук болгон жок. Гидранттар боюнча жооп берсем, гидранттарды водоканал менен договор кылдырганбыз. Азыр эми жайында суу аз болгонго напарлар аз. Чынын айтыш керек аны. Эми азыр мындан кийин дагы баягы главный трубаларга гидранттарды коштуруп, күчөйтүп, суу түтүктөрүн оңдоого аракет кылабыз. Ток боюнча айтсак, эми токту дагы мастерлерге тартырганбыз. Эми, конечно, өзүнүн электрикти билген адамдарга, стаждар барларга тартырганбыз. Башында базар ачылганда, как поездден тартылган алар. Эми одан бери үзүлгөн жерлер болгон жок, буга чейин. Случайно болгон жок, ток боюнча проблема жок. Баары эле жакшы болду эми.